Сапарбек байка. Assalamu alaikum. Денсаулығыңыз жақсы ма байка? Жақсы. Қош келдіңіз Бішкекке. Шуақылсыңыз айта аламын. Siz Салам geldiniz. урматтуу Бишкек шаары, менин тааныштарым. Бүгүн ошо Тобургулу Токтосун атабыздын 95 жылдык мааракасына арналган республикалык айтышка келип отурабыз. Жалпыңыздарга жана ушул Баян энимдин каналынын подписчиктерине салам. Рахмат. Байка, siz келдіңіз эшикте кар жады. Ала келдим, ала белден. Төө ашуудан. Ала келипсиз рас байка. Бишкек жамбырга, карга куса болот эле. Ошто эмне жаңылык байка? Ошто жаңылык ошо мен азыр кезинде Жалал Абад областык Барпатындагы драм театрында, Кыргыз драм театрында жолуп иштеп атам. Чачты жакшы кылыпсыз байка, алдырып салыпсыз байка. Не себептен алдырып салдыңыз байка? Жок эми наследство жер өспөйт. Жок жана жеңең жакшылап жыттап жүрсүн деп атат элеңиз. Чачты кайерге таштадыңыз деп калды. Анан жеңең жыттап турсун деп үйгө таштап келдим деп. Жакшы кылгансыз байка. Неге сиз да айтышта элдин баары баягы күлдүрүүчү, көңүл ачуучу катары баалайт да, бирок бул эң аябай татаал жанр байка, билесиз да, Билем. Сиздин бир учурда жылдызыңыз жанда эле билесиз, Баалы байке менен айтышы. Акай, сен да Аскар Акаев сыяктуу Назигирди айта экенсиз. Назигирди айта экенсиң. Ошентип айтып атпадыңыз беле. Анан дагы Шекербек менен айтышып, Реге күлөп, комузду бирде айта экенсиң, Доо менен да ошондой беле. Ошондой сонун саптарыңыз элдин эсинде калган байке. Айтышты сагындыңыз, айтыштан эмне жаңылык? Айтыш жанагы Кудай таалам күнөөдө өсө мунун да өзүнчө азарты бар да. Азарт, Азарт. Ошо кумары тутуп бир барып жок дегенде тааныш тамыр агайынылар менен учурашып, дос жарлар менен учурашып келели деп келдик эле. Кудай таалам ооматыбызды кошо берип койгон экен. Эртең Тандоотурдан өттү. Бүгүнкү күндө айтышка көз карашыңыз кандай байке? Эми дээрлик жакшы десек дагы болот, анан эми конечно баягы асмандан асман, мен бул сөздү көп эле айтып жүрөм, асмандан асман, көктөн көк, самандан саман, чөптөн чөп деп эле уйкаштуу кууп жүрө бербей, анын маани маңызын, философиясын изилдеп уздаганга аракет кылышса жакшы, баары жакшы. Мурдагы айтыштарчы биз бала кезде сиздер чыгып жүрчү элеңиздер, анда ошондогу айтыштар деле ошол баягы көч бара түзөлөт деп бизде деле катарчылык болгон. Ал мезгилде эми катарчылык болгондо кандай өзүбүздүн айтышыбызда, ырыбызда катарчылыктар бар. Азыр эми тазаланып, ошондой немелерди очистка деп коебу, ошондой тазалап өздөрүн сабак алышып неме кылып чыгып атышпайбы, жакшы. Өсүп келаткан жаштарга чындыгында там беришке туура келип калды. Бүгүн жакшы. Сен өзүңүзгө келелик байка. Каякта төрөлдүңүз? Неге төрөлдүңүз дегендейби? Мен Неге төрөлдүңүз? 1976-жылы 5 февралда Зулпуевтердин тагыраак айтканда Манастылардын үйрөсүндө турган. Манастылардын да? Өзгөн районунун Мырзак айылында. Атам манасчы болчу, мен муну көп каналдарда үйүп көрдүм. Атаңыздын аты ким? Карим Зулпуев. Карим Зулпуев. Азыр бар. Канча болду өлүп кеткени? 91-жылы, 20-мартта үзүлүп, Ноорuz күнү жерге коёлду. Биздин жаңы заманга илешпей өтүп кеткен турбайбы? Ооба. Апаңызчы? Апам 2018-жылы өттү. 2018-жылы. 2019-жылы өттү. Кече жакында эле болгон турбайбы? 2019 өттү, 95 жашында. 95 жашында, жашап турбайбы? 95 жаш. Апаңыз канча баласы бар? 5 уул, 4 кыз. 5 уул, 4 кыз. Эки агабызды ээсине бердик. Азыр 3 уул, 4 кыз барбыз. Кудайга шүгүр. Чогулуп турасыз бир туугандар. WhatsApp группа бар бир туугандар деген. Бар. Сиз эмнеде эркелетишет бир туугандарыңыз? Сашка дешет, Сапар дешет, Сапар дешет. Эжелерим Сашка дейт эле, апам өтүп кеткенден кийин Сапар деп калышты. Апам айткандай айткыла деп Сапар деп чыкты. Байке, кыргыз акындарынан кимди баалайсыз?
on kolumu tişlesem, on parmağımı tişlesem sol parmağımı zıkkırayt deyip var ele jakşı. Birinin көңүлүн калтырбайын деп Бар эле калтырбайсыз да. жакшы негизи ооба. Баарын жакшы дей берсек өсүш болобу? Senin kanalın var anti kanal emesmi? Жок. Жок эми ошо өсүш эми ынтымак болсо. Жок эми Сапарбек аке сиз улуу кишисиз да. Ооба. Улуу кишилер азыр калыстыкты кашкайт айтыш керек да. Эми калыстыкты кашкайт атканда менин көңүлүмө купулума толгон бирөө бар болчу. Al menin dostum Elmirbek İmanaliyev. Gözü yumulup gitti, ordun baskan biri var. Alı tutkucu. Oşol. Emi yaşlardan da. Elmirbek bayken kaysi sapatından bağladınız? Kaysi sapatını aytayım. Akındık jaganda. Bir dostunun dostu ötüp getip biri var tamaşasından deyin de uylanan eken. Tamaşasını aytayım mı, oyunçuluğunu aytayım mı, adamgerçiliğini aytayım mı, kıskası tügön bugün jakşı tapattım bari Elmirbek'ten çıkçuk. Markum ben 2014-2015 yıllar şu yerde olup anam 10 günlük aytış var. Bilesizde. Oşo katışıp yüzdüm. Atımda erizindi eğri de bir bala söylüyorum çok. Ben bunu Elmirbek'ten savağı edip bileyim. Bolgosu oştan gelip tigi bu dep biri aytkan jok. Bireko aytты tamaşalap, anı da giyip koydu. Men bunu Elmirbek'ten savağı dep bilem. Kuday taladan jakşılıkka sebepkar bolup, eldi ынтымакка чакырып турчу. Бул өзүнчө сапаты, айтып атпаймынбы? Жок көп сапаттары. Анан жаш менен карыга жаккан оондорун айтпайсызбы? Siz bir uçurda gelip ошо айтыштарга катышып турчу элеңиz, андан кийин такыр эле көрүнбөй кетип калдыңыз. Эмнеден улам кетип калдыңыз? Жашоо турмуш шарт болсо керек анан эми кээ күндөрү баягы эркелериң болбосо эмчегине уйлап не пайда дейт. Жыгыла берсең 1-2 жыл чындап айтайын, таарынып деле жүрдүм. Таарынып келбей жүрдүм 5-6 жыл ошо. Кимге таарындыңыз таарынганда? Эми таарынганда эми таарындык да эми ал түшүнөт кимге таарынганы ээси өзү таап алат. Ал таарыныч. Анан санне. Bir soruğa cevap vermeye koyun abi şu soruğa. Таарынып улам ошко кетип калган экенсиз. Таарынсаң таласка бар десек. Таарынып ошко кеткен эмес, таарынып айтышка келбей койдум. Демек айтышка таарынган экенсиз анда. Айтыш бирок сизге таарынган жок. Geçirim surayım ayağından. Жакшы байке. Анан учурда болсо эме иштеп атасыз. Актерлук кандай болуп атат байке? Актер ролдорду ойноп атасызбы? Aktörlük жақында быйыл келсе жылдын эсебинен bir rol жараттым. Марбайжиев агабыздын атабыздын дейбиз бе? 12-күн комедиясындагы Мухаммед Шейхимбаевдин ролун ойноп атам. Кандайдыр эле ойноп атасыз. Мага кызык болуп атат да, айтыштан көрүп жүрөм, бирок сахнада роль ойногонуңузду көргөм. Роль ойногом. Анан байке дин жаатында да жүрчү элеңиз. Elhamdülillah. Ошол бойдон эле жүрөсүз. Namaz окуйбуз. 17 жашыман бери намазымды үзбөй окуп келатам. Адамдын ичи кумара дин кирбесе жин кирет деп жин кирип кеткен жокпуз, дин боюнча эле жүрөсүзбү? Кудай сактасын, түтүттү андай сөзүң ит каптын. Байке ошо дин боюнча кандай кеңеш бере аласыз? Азыр талаш тартыштар көп мисалы. Дин боюнча кеңешим адам баласы азыр мен айтпасам деле баары түшүнүктүү болду. Menden 100 есе 1000 есе түшүнүктүү кылып маркум Чубак Ажы Шейх агабыз канча нерселерди айтып сабак берип кетти. Ошолорду кээде отуруп алып мен кайра чукуп көрөм. Ошолордун мен да түшүнбөй калган жерим болсо үйрөнөйүн деп. Эми жаштарга болгон кеңешим советимде калган. Кеңешим ошол bir günde 24 saat olsa 5 vakit namaz toplap gelsen 20 minutça 30 minut vakit alat. Daha rahat benim 1 saat. 24 saat yaşaganda 1 saatte Allah Taala'nın yolunu arnap koysanızlar, kurbanını çalıp koysanızlar hiç çıkmıyor. Güzel, Elmirbek bayke yapmışlar. Aytışta жүк болғансыз білесіз бе? Ооба. Сизге шайба менен болт керек. Болт керек. Чын эле керек байке.
Gül atkan görürdü ama oşonu aytkanda. Eme aytpayım bu kişinin tamaşaga salıp ketkende anın tamaşasına söz tapmay kalçu. Al filosofiya aytkanda İntak filosofiyaga çok canım duduk bolup kalçu. Şoğ. Aytıştan Aytıp ötküz jakşı sapatlar bar ele da. Aytıştan kimdi taza jengdim dep oyloysiz? Özüңүз sıktangan aytış. El aytıptan. El aytat, özüңүz. Ben özüm aytalım. Özüңүz. Ben özüm bağ verir albayım. Andan kızığı, men aytışımı özüm göre albayım. Özümün ünüm özüme jakmaydı. Anam kimdi jengenimi kalp özüm aytalam. Анда макул анда өзүңүз таза жеңилген айтыш деп ким кайсы айтыш десек дейсиз? Kıza jengilgen aytıştım. Men özü jengen emasmın. Çındığında jengen emasmın. Oşo pudul aytış menen ele oşo. Kudulduk stil menen gana jeyip geletem. Nime ötüp geletem. Kuduldar nime kim kalstardın basından ötüp geletem. Ha biroq biröөнөн мындай жеңилдим дойм, жеңил эле келетем баарына. Сапарбек байка бул жагынан азыр самооценка деп атпайбы, өзүңө баа беришиң керек деп, че өзүңө баа бербесең башкалар баа бере албайт дейт да. Бул жагына кандай карайсыз? Эртеден бери өзүмө баа бербейм, эл баа берет дедиңиз. Анан дагы эч кимди жеңген эмес деп атасыз. Өзүңүздүн самооценкаңыз, өзүңүздү баалооңуз төмөн эмеспи? Мен ошондой тарбиялап алсам керек. Себеби bir makalığa tayanıp жүрөм. Özün maqtagandan ölmüş açtı. Ulu filosofların biri aytkan turbayбы, men bilem yok, men bilem yok, hiç nerse bilbeyim deyil, şoşonu bilem deyin deyil. Anam bayağı sen sözüne çok şu siyaqtı öyle değil mi? Adam balası ömür boyu sağ kalsa dağı tügünbeydi, sağ iliminin geni tügünbeydi. Bir adam deyil, ömür boyu sağa algan eken deyt. Deniz ilim bolsa oşoga bir iğne salıp alganda iğnem juguptu oşo adam. Demek bu ilimdin çegi çoktur vay öyle degende düşünüp kalıp da. Ustadın dep Oşo эле казак кыргыз айтышта. Birinci atam aytar. Атаңыз да. Ал киши комуз үйрөттү же кандай? Жок, манас болчу, мен да манас айткам. Манас айтасызбы? Ооба. Өзүндү айтып бере аласызбы? Айтып берем. Айтып бериңизчи. Oşolur sulu geçişim alma çölü bir yapan ağlar kalı ötüşü Ceginde çılgal çel görküde ne çel sonu nel görkü Kurbusunda kulca var Cegayiptim barımın da var Kuturup kulcan oyloğun Çöpörü zülgü joyloğun Kımbat doğan şaltmay Anan kızır jıraşkana kolduğun Ay barkel. Кайсы жерин айттыңыз? Алмамбеттин жомогу дейт, Канекеге айткан жомогу дейт. Жүзүндө? Бул эл оозунда айтып берген. Муну өзүңүз чыгарып атасызбы? Жок, бул атамдын айткан, Муну башкалар айткан эмес. Башкалар айткан. Атаңыз балким бирөөнөн жаттаган. Билбейм, ошо эл оозунан деген. Эл оозунан эле айтып жүрөсүз да. Демек, Манасты баштан аяк эпизодун айта аласызбы? Эпизодун сөз менен айтып беришим мүмкүн анан. Өтүрүн да. Айта албай каласыз. Siz özünüz akındık kança, en uzak kança vakitga çeyin tökkönсүз? Çok ançalık uzak tökkön emasmın. 3 saat, 5 saat. Çok. Saatga жеткен emasmın ben. Negizi kıska gayrıyız kolbunun sırrı emnede? Kıska gayrıyım mı? Kıska gayrıganda hem bu oydun kıskalık emas bu. Prosto şol 4 saatın içine, 6 saatın içine o şol bolgon oyundu batırıp aytуу bolsa керек деп ойлойм. Элдер айтпак бул кыска гайрый жамак чел акын экен, узун убакытка тура болбойт десе не дейсиз? Көрдүңүзбү, мен өзүм мактасам, демек элден аша чапкан болуп, ошондой эл баа берет. Бирок элдин туура эмес баасын мен туура эмес деп дагы айта албайм. Эл ошондой айтат, элдин түшүнүгүнө байланыштуу, өздөрүнүн деңгээлине байланыштуу баа беришет, ошону дагы мен туура көрөм. Эл менен экенсиз да. Эл менен. Бирок эл эмне дейт деп жашабагыла деп атпайбы? Кандай карайсыз ал жагына? Эл эмне дейт деп жашабаган үчүн мен айта албайт экенмин, кыска айтат экенмин деп ойбой келип атпайбы айтышка. Мен мындай оюм кыска экен, сөзүм кыска экен деп таштап ийген жокмун, акындыктап калып жүрөм. Азтектеп жүрөм. Ошол эл үчүн ушунун баары.